Жаз айларынын келиши менен адамдын организминдеги витаминдер азайып, иммунитет төмөндөп, ар кандай баш айлануу же болбосо эстен таануу өңдүүдагы өнөкөт оорулар күч алат эмеспи. Мындан улам дабагер көрсөтүсү дал ушул теманын алкагында сөз кылалы деп турабыз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтомалиева болом. Саламатсыздарбы? Алгач эле ушул маекти баштаардан мурун студиябызга келген конок менен тааныштырып өтсөм, маектешим белгилүү Борбор калаадагы Бекбоев клиникасынын жетекчиси, ошондой эле невролог Бекбоев Темирбек Бекбоевич агай. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы. Биринчиден рахмат сизге вактыңызды бөлүп атайын эфирге келип бергениңизге. Алгачкы эле суроо ушул эпилепсия же болбосо талма оорусу туурасында сөз кылалык деп эдик. Ушул туурасында түшүндүрмө берип өтсөңүз, деги эле бул эмне болгон илдет, эмнеден улам келип чыгат дегендей. Эпилепсия оорусу, талма оорусу баягы көп эле кездешип калат. Элдер жанагындай эпилепсия деп коет, жыгылып калып, титиреп, калтырап, анан врачка келишет. Бул мындай менин өнөкөт оорусу. Өнөкөт оорулардын бирине кирет. Бул эми баягы мээдеги өзгөрүү болгондо ошондой болушу мүмкүн. Бизде адам биоток менен иштейт. Кыймыл организмдин баары биологический ток менен көп киши аны биле бербесе керек. Анан кийин ошондой мээде электропотенциал көбөйүп кетип, жанагындай чагылган сыяктуу чачырап кетсе, адам жыгылат, тарс жыгылат. Тарс жыгылат да калтырап, титиреп, анан кийин өзүнө келет, кыйналып калат. Ал болсо кармай берсе, көбүрөөк кармап, жанакыдай дарыланбаса, акыл эси начарлайт. Ал кармаган сайын мээнин клеткасы, нейрондор 100дөн 200дөн өлүп турса деле жаман да чынбы. Анан эми кээ бир ушундай оорулар жанагы акыр аягында психоневрологический диспансерге кайрылып калышат, алар акыл эси начарлаган убакта. А бизге болсо негизинен жаштар деле келиши мүмкүн, орто жаштагылар деле келиши мүмкүн, возраст менен деле келиши мүмкүн. Анан биз дарылап, неврологдор дарылайт негизи. Анан кийин дарылап аяктырабыз. Эми мунун себеби көп. Себебин айта турган болсом, биз баягы жалпылык эпилепсия деп бөлөбүз, эпилепсияны эки бөлөбүз. Анан бул эми генерализован эпилепсия, анан партиальный деген бар. Экөөнүн чачырашы, мисалы, бири катуу чачырап кетсе, менин бардык жагына, бул адам тарс жыгылат, бул жалпылык эпилепсия. А партиальный деген адам петит маль деп коебуз, биз малый форма. Ал адам катып калат, туруп калат, ошондой. Эми мунун себеби көп. Эң биринчи себеби наследственный фактор, ыйындык. Эми бул да талаш тартышты жаратып келет, бирок негизинен сурап көрсөң бир укум-тукумда болушу байкалат да. Анан экинчи фактор бул травма, менин травмасы. Эми кичинекей балдар төрөлгөндө кыйналып төрөлөт да, көп убакта ошон үчүн жанагындай биз кесарево сечениеден өткөзүп атпайбызбы. Анан ошо башынан кыйналып асфиксия болот, андан кийин жарым жашка чейин, 1 жашка чейин судорожный синдром деп коет. Анан детский неврологдор дарылайт. Эми ал ошо детский неврологдордун иши. Анан бизге кийин кармагандар келет, обычный травма, жана черепно-мозговой деп коет. Авария болот, башына бирдеме тийип кетет, урунат, катуу травма алат, анан келишет. Анан экинчи болсо келгендер булар жаш өтүп калгандар. Булар атеросклероз оорусу менен жана энцефалопатия деп коюп атпайбызбы, дисциркуляторный энцефалопатия дейбиз. Анда болсо баягы мээге кээ бир зоналарына кан жетпей, ошондон очок пайда болуп, бизде атрофиялык скелет очок деп коебуз. Ошондой очок пайда болуп, ошол зонадан биоток электропотенциал чачырап, ошондон келишет. Эми алар баягы мындайча айтканда жаш өтүп калгандар кичине аны көбүрөөк дарылаш керек. Андан кийин дагы кээ бирөө келет, жана жаш балдардан биз айтып атпайбызбы, жана малый форма, петит маль. Булар өспүрүмдөр жанагындай режимде кармабайт, өз убагында уктабайт, мээси напряженный, жанагындай сотканы көп көрөт, эсин чарчатат, анан кийин ошо эсин жоготуп жиберет. Эми абстанс дейт, бир мүнөткө жетпей эсин жоготуп жиберип, башы аркага кетип, мойну аркага кетип, көзүн аңтарылтып, эсин жоготуп жиберет. Отурган жеринде эле. Анан эми алар түшүнүктөн малый формада петит мальди. Алар деле келишет. Анан бизде да бир формасы бар, психомоторный возбуждение дейт. Алар мен өзүм да көрүп дарылап калдым.
жанакыдай акыл эстен адашып, акыл эси арган сөздү дөөрүп сүйлөп, кээде автобуска жанагындай маршрутка түшүп кетип калышы мүмкүн. Билбей калат. А жанындагылар да муну эмне экенин билбейт. Коркуп эмне болуп сүйлөп атат деп. А бирок анын эсине келгенде анан чочуп кетет. Каяка келдим, эмне болуп кеттим деп унутуп калат да. Ошондой формасы бар. Анан эми бул эми дарылоо турган орун негизиненчи. Биз баягы көп иштегенге байланыштуу мен баягы 2004 жылы ушу клиниканы ачканда, медцентрди ачкандан кийин булар менен байма-бай иштейм. Мисалы келишет, мунун клиникасында тарс жыгылат, сууга жыгылабы, отко жыгылабы, жолдон жыгылабы эч ким билбейт. Анан көбүнчө уктап атканда деле болот. Андан агынтип бул эки түрү бар. Жанагы эпилепсия судуруктун кээде карышып калат, бул тонический деп коет. Бут колутту карышат, тиши карышат, жанагынтип ээги карышат, жагы карышат, тилин чиштейт, тилин чайнайт. Зары ушат жибериши мүмкүн, оозунан көөгү чыгат, анан денеси карышкан бул. Жанагы тонический судурук, клоникалык дейт. Андан кийин титрей баштайт, калчылдап. Анан титрегенде колу отургуп, ошондо отуруп баягы элдер коркот да, көрбөгөн киши 5 мүнөткө созулушу мүмкүн, 10 мүнөткө созулушу мүмкүн. Ошондо отуруп тегерегендер чочутуп калат. А мындан эч кандай коркпош керек экен. Ошол убакта баягы эчтеке таба албагат. Ошо назло баягы оозуна кашыкты чүпүрөк ороп салыш керек экен, тилин чиштеп албасын деп. Оозунан баягы тилин чиштегенде кан чыгып кетет. Анан эми врачты чыгара албайсың да. Ооба. Каяктан табасың? Бул 5 мүнөттүн ичинде эмне жардам кылыш керек ушундай убакта? Каптал жагына жаткызып, оозунан баягы чакап калбасын деп шилекейди агызып, анан кийин колду бутун басканга аракет кылыш керек. Анан бөлөк эчтеке кыла албайсың. Эми баягы дары-дармек билбейсиң да эмне кылышты. Анан эми ошондойлор эми өзүнө келгенден кийин, конечно, врачка алып келиш керек. Биз обследование кылабыз. Биз баягы магниттик резонанстык томография кылабыз. Анда жанакындай ачак болсо, бир склероз ачагы болсо, атрофиялык ачак болсо, глиоз болсо, аны билебиз. А кээ бирде ачак деле болбой калышы мүмкүн. Анан эми бул биоток жанакында электропотенциалы көбөйүп кеткен атайын аппарат бар. Ал электроэнцефалография деп аталат. Ошол электроэнцефалографиядан биз анын орнун паспорту деп койсок болот. Ошондон биз билип, биякта электропотенциал көбөйгөн турбайбы деп билебиз. Көрбөйсүзбү? Бул жерде эпиприпадки, бул жерде генералдык зона, көрдүңүзбү? Чачырап кетти. Парциальный бул бир эле зонага. Мына норма дейт. Көрдүңүзбү? Бул электроэнцефалография. Бул болсо фокальный дейт, жанагы очаговый. Бул генералдык зонадай чоңураак. Эмесчи. Өчкөн Жок, формасы. Формасы. Формасы мына бул бир эле зонага. Болсо бул фокальный парциальный дегени, а болсо генералдык зона деген чоң зона. Мында жыгылат. Мында туруп калат. Өз үчүн жанагындай катып калат да. Катып калат. Нес болуп эле катып калат, колунан ийиштер түшүп кетет, эмне болгонун билбей калат. Баягы 1 мүнөткө жетпейт. Кайра оңолуп кетип, жана бир кинолордо бар го, катырып койгон. Бир адамдар ошондой болуп эле бир сыйкырлуу болгон катып калат, анан кайра туруп кетет. Эми бул жерде көрбөйсүзбү, стадия приступа эпилепсия дейт. Бизде кыргызстарда аура дегенде сөздү түшүнөбүз. Ооба. Арусу кармап калыптыр дейбиз. Арусу кармаганда башында ару сыяктуу бирдеме көзүнө көрүнөт, эмне болгонун дендироп тартып калат, коркуп кетет, башы айланат, андан кийин жыгылат. Көрдүңүзбү? Бул тонический. Мында клонический. Мында болсо бүткөндө. Эми бул жерден көрбөйсүз потеря сознания. Эми белгилери эс акылды жоготкон оорулар аз. Ошонун ичинде ушул эпилепсия кирет. Эс акылды биринчи жоготуп, жыгылдым десе биринчи орунда биз эпилепсияны ойлойбуз. Анан жанакы эстен таанууну ойлойбуз, анан бөлөктөрдү ойлойбуз. Эми, конечно, инсульт болсо ал белгилүү. Давление болот, тигиндей болот, мындай болот. Эми ал кетет, тревожность дейт. Эми көзү жанакынтип кареги чоңойот дегендей. Мына эпилепсия мына, карабайсызбы? Электроэнцефалография деген ушул. Бул жерде мээнин жанакылай электропотенциалынын көйгөнү, көрдүңүзбү? Ооба. Судорожный очаг дейт.
гипоактивность. Эмне жанагындай шишектеле, уну шишектенде болот, бул жанагындай мальформация дейт. Кээде сосудтар, кан тамырлар чаташып кетет, көп болуп анда деле болот. Андан кийин эми кровоизлияние ал белгилечи. Анан инфекция бул менингит. Менингит болсо да болот, бирок менингиттен белгилүү да. Менингит менен ооруса температура болот. Адам как раз кыйналып калат. Аны любой врач берет. Карабайсызбы? Приступ кандай болот? Бул жерде эз акылын жоготконун айттым, тырышканын айттым, карышканын айттым, ушундай. Ушундай эпилепсия деген мындайча айтканда коркута турган оору. Анан мага мен турмушта эле көп эле кездешет. Бир жигит келип дарыланып жүрдү. Бул кара балтадан өзү чоң травма алыптыр. Башынан. Гематома болгон экен, операция болуптур. Гематомunu алдырыптыр. Анан ошо көзүн алдырыптыр. Ошол жигит келип такай 5-6 жыл келип жүрдү. Дарыланса айыгат экен, айып кетти. Кийин кайра бир кармаптыр. Жанагы койгон пластинка, башына пластинка коюпту. Эме кылган операция кылган. Ошо кичине жылышып кеттир. Анан кайра келип дарыланып жүрүп айып кетти. Ушундар болот, көп эле айыгат. Жанакөйлөр мындай жеңил травма алгандар, жанагы возрасттагы кишилер алар айыгат. Мындай дарыланса азыр дары-дармектер жакшы. Кудайга шүгүр эле. Мына дүйнө жүзүндө 50 миллиондон ашык адам ушул эпилепсия же болбосо талма оорусу менен жабыркашат деп атышпайбы адистерчи. Анан негизиле жогоруда сиз өзүңүз да айтып өттүңүз, бул баладан дагы өтөт депчи. Ошондо бул илдет энеден балага өткөн тукум кучуу касиети менен ушунчалык көбөйүп атабы? Анан алдыланыш үчүн бул чоң ата чоң энеден өтүшү мүмкүн, энеден деле өтүшү мүмкүн. Бирок бул укум-тукум кайсы экенин билбейсиң. Айга дейин атадан болсо билесиң да, чынбы? Анан оңой эле билесиң. Атетиги укум-тукум деген чоң нерсе да. Анын түбү дагы бийик, эми уланып кетет. Аны жакшы биле албай каласың. Бирок гендоиндик фактор бар. Бар, демек тукум коет. Тукум кучуу оору. Бирок бардыгы эле убакта андай болбойт. Бардыгы убакта эмес, э? Бардыгы убакта эмес. Түшүнүктүү. Жогоруда сиз айтып жатпайсызбы, бул кесарево аркылуу төрөп атышат деп. Ошондо бул илдеттин алдын алабы бул? Эми кесарево алдын, конечно, алат. Алдын алган аябай жакшы алат. Кээде уксус тас болуп калат, аялдардын төрөшү кыйын болуп калат. Жанагынтип анемия болот, тигинде болот, мындай болот дегенде баягы кээ бирде кыйналып калат. Көпкө кыйналып калып, төрөп атса, төрөө деген чоң травма да. Родовой травма деп коет. Ушундан кийин судорожный синдром дейт. Бир 6 айга чейин балдар жанагындай температура болгондо эле судорог болот. Жанагындай кыйналат. Аны врачтар дарылайт, детский неврологдор. Түшүнүктүү. Анан жогоруда сиз өзүңүз айтып калбаңызбы, балдардын арасындагы эпилепсия депчи, бул чынында уламдан улам жашарып, ушу кичинекей жаш балдар арасында дагы көп катталып атпайбы? Мисалы үчүн 1000 баланы ала турган болсо, анын сөзсүз 7 ушул эпилепсия талма оорусу менен жабыркайт экен да. Анан деги эле кантип алдын алыш керек ушу балдардын илдети? Эми бул дарылоодо алдын алуу методикасы өтө жакшы болуш керек да. Эпилепсия деген негизинен адамдын жанагындай эс алуу, жүрүм-туруму ошого байланыштуу. Мисалы эпилепсия менен ооругандар режимди жакшы сакташ керек. Өз убагында укташ керек. Жана сотка деген аз ичиш керек. Мен айтам, айланайындар 11-де жаткыла дейм. Көзүңөрдү жумуп жаткыла, уктагыла. Эртең менен 7-8 тургула. Адам мээ жакшы эс алыш керек. Мээ албаса болбойт. Анан жанагындай өз убагында тамактаныш керек. Алып турган иштечи. Анан негизинен бизде дары-дармектер жакшы. Менин мисалы эмне дары беребиз. Менин мисалы давлениесин азайтабыз, кан тамырларды жакшыртабыз. Жана эпилепсияга каршы дарылар бар атайын. Карбамазепин, фенилепсин, милепсин деген. Ошол сыяктуу дарыларды беребиз. Эми дары-дармектер көп. Мындайча айтканда, врачка келип дарыланса эпилепсия айыгат деп эле ишенимди айтсак болот. Мындай бул жерде канча дарылайсың, наблюдение деп коет, ошондон көп көз каранды. Мындай мен бул 2004-жылы ушул жерге келгенден бери бирөөнү айтам, айланайын. 6 айда бир келип дарыланып тур. Айыгат. Дарыны только алмаштырыш керек. Жакпагандар болсо жакканын бериш керек, ошентип отуруп дарыласа болот.
Анан бейтаптардын 70% ушул судорогиге, мындай титирөөгө же болбосо эстен таанууга жеткизбей эле дары-дармек менен дарыланып алууга мүмкүн, бирок ошол судорогинин алдын алган дарылар дүйнө жүзүндө анчейин кеңир эмес дешет. Сиздердин клиникада жетиштүү элеби ошол дарылар? Судорог менен дарылай турган дарылар Кудай буюрса жакшы эле. Бизде дары-дармектер жакшы келип атпайбы? Анан эми просто кайсы дары жагат ошону издеш керек да. Особенно балдарга. Балдарга мисалы обычно чоңдорго бере турган дарылар жакпашы мүмкүн. Дозасын тууралаш керек. Алар балдардын неврологдору ошо менен иштейт. Түшүнүктүү. Сиздерге канча жаштан канча жашка чейинки ушул эпилепсия менен жабыркаган жарандар кайрылса болот? 12-ден келген жаштан келгендерди кабыл ала беребиз. Бирок негизи биз 16 жаштагы үйдөгүлөрдү кабыл алганды айыктырган бизге ыңгайлуу да. Анткени жаш балдардын өзгөчөлүгү бар. Жанагындай подростковый эпиапсанс деген болот. Туруп эле жанагынтип көз аңтарылып жыгылып калат. Аларды дарылаш бирок бир топ убакыт талап кылат да. Аны наблюдение кылыш керек. Бул жерде участковый жанагы семейный врачтын ролу аябай чоң. Семейный врачтын, айыл жергесинде болсо жана медсестралардын, медсестралар эпилепсия кармап атканда кандай кылышты билет да, билиш керек. Кандай жаткыш керек, оозуна эмне салыш керек, колун сал ийсе болбойт. Жанагынтип катуу нерсени сал ийсе болбойт. Тиши сынып кетет, оозунан көбүк агат, ошонун баарын билишет. Аны ыңгайлатып жаткызып, оозунан көбүк аксын деп, жанагынтип чакабасын, какабасын деген ошол кылам. Анан эпистатус дегенибиз бар. Эпистатус дегенде эпилепсиядан чыкпай коет. Бир күн кармаса, сен шайын кетет дечим. Же врач алыс жакта болсо, анан кийин аны больницага жаткызыш керек. Аны жанагындай атайын дарылар бар. Эми ошол эмени эпилепсияны ошол убакта кетире турганчы. Аны сайыш керек. Мисалы сибазон деген дарылар сайыш керек. Эми жактан баарын айтып берген болбойт дечи, ошентсе деле дары негизги сайыш керек, укол. Укол сайбаса эбет чыкпайт. Ошон үчүн эпистатус жанагындай көпкө чейин кармалып калса, тез жардам менен больницага жаткызыш керек да. Түшүнүктүү. Анан агай, мына кош бойлуу учурда да эстен танган учурлар, эпилепсиясы кармаган учурлар болот эмеспи? Мындай учурда карымдагы балага канчалык деңгээлде кооптуу болушу мүмкүн? Бул эстен таануу деген обморок, бул өлөкчөлүк сөз. Эпилепсия ал кичине серьезный. Эпилепсия деген жанакыдай кош бойлууга жетиспейт. Түшүнгөн врачтар. Эпилепсия менен алдырып койгон жакшы. Анткени эпилепсия менен төрөш кыйын, рискованный, мындайча айткандачы. Бизге да ушундай келиндер келет. Биз айтабыз, по показаниям алдырыш керек, аны дары ичип атса, тем более анан жанакындай кыйналып летальный исход болсо ким жооп берет чынбы? Врачтар айтыш керек. Бул төрөш кыйын, төрөт учурунда эпилепсия приступ болсо, сени сактай албайбыз, кыйналып каласың деп айтыш керек да. Эстен таануу бөлөк. Анан эпилепсия жогоруда сиз айтып өтпөдүңүзбү, адам уктап аткан кезде дагы кармашы мүмкүн депчи. Анан мындай учурда деги эле кантип сактаныш керек? Жанындагы адам мисалы үчүн сезбей деле калышы мүмкүн да. Жок, эгерде жанындагы жолдош болсо, же үйдөгүлөр болсо эпилепсияны билет. Кармайт экен, түнүшүндө кармайт экен деп кооптонуп жатышат да, анан койгон эле аракет кылыштырышат. Анткени эпилепсия бир күнү менен бүтпөйт да. Айыктырбасачы. Аналар билип калышат. Жолдон жыгылат экен, сууга жыгылбасын деп сууга түшкөндө да байлаш керек. Жанакынтип оттун жанында дагы отурганда жыгылып калышы мүмкүн. Андайлар болгон. Турмушта боло берет. Ошон үчүн эпилепсия деген айтыш керек. Сен оорулусуң. Сен момундай режим менен жүрүшүң керек. Кояка жолобо, жактан кач деп түшүндүрүш керек да. Мына сизде балдардын неврологу болбосоңуз дагы бул туурасында маалыматыңыз бар болсо керек. Негизинен эле 7 жашка чейинки балдарда кокустук болуп бир калтырак басуу же болбосо судороги билине турган болсо, алдын алыш керек. 7 жашка чейин ошону кайра кайталатпаш керек. Эгерде кайра кайталана берсе, бул эпилепсияга айланып кетет дешет. Бул канчалык деңгээлде? Эпилепсиянын айланбайт. Эпилепсия деген айтып азыр эстен таануу жөнүндө айтып берем го. Эстен таануу бөлөк, ал эпилепсия болсо аны серьезно дарылаш керек. Ал жана петит маль болобу, малый эпиформа болобу, жана парциальный болобу, же болбосо жанакыдай бир подростковый болобу, абсанс. Шырт эле отурган жеринде эле чалкалап кетет да. Башы эметип, аларды дарылаш керек. А жанагындай эстен таануу деген ал обморок. Ал жөнүндө айтайын. Ал обморок болсо,
ал дагы ошо себептер көп. Опмуруктун эмес баягы көбүнчөсүн обычный коркуп кеткенде, жанагынтип тамак ичпегенде, ошол убакта эстен танса учурлар болот. Эстен танган учурлар болот. Анан эми бул симптомдору жанагы эпилепсиядай болбойт. Бул 1 мүнөткө жетпейт, жыгылып калып эле кайра турат. Ооба. Ошо бул жерде айтып атпайбы? Вазодепрессионный. Бул кан тамыры кысылганда. Кан тамыры кысылып келет. Баштын кан тамыры менен кан жетпей калган менен байланыштуу да. Анан жыгылып калат. 1 мүнөткө 5 мүнөткө жетпейт. Анан кийин аны көп учурларда жандагылар эле баягы эс алдырып коюшу мүмкүн да. Жаткызып, чалкасына жаткызыш керек. Башына жанагындай сүлгүгө нымдап туруп коюш керек. Нашатырный спирт жытатыш керек дегендей. Турмуштан да көп кездешө берет. Биз баягы жаңы иштеп баштаганда мен нерв клиникасында көпкө чейин жумушта болчумун да 5-6-да. Анан эле бир күнү тиги чогуу иштеген алда менен бүткөн. Чуркап келди. 78-жыл болуш керек. Ой бирөө өлгөн атат чуркап жардам берели. Острый энцефалит экен. 16 жашта кыз экен. Алдын арынан келиптир. Анан барсак температура бийик. Жүрөгү соккону солгун болуп калыптыр, кырылдап калыптыр. Биз антимит эле жардам бергенче биз эми реабилитация кылып жанакынтип колдон келгенин жасаттык да. Болбой эле каза болуп калды. Анын жанында эки эжеси турган экен, өкөттүн чалкасынан кетсе болобу? Бул ягына кетти, тиги тиягында кетти. Эстен танды. Эстен танып. Анан тиги коллегам айтат, "Муну эмне кылабыз? Муну каза болду. Бул өкөттүн эмне болот?" Мен айттым, "Шашпа, Кудайга шүгүр. Булардын акын жаткызып, кушеткага элдер да котолоп кирип чыгып, улам кирип чыгат. Эми биз анда жаш болгон үчүн билбейбиз да. Азыр болсо, анан эч кимди эметпей, андай кыйнал каза болуп турган кишини реабилитация кылганда, жанакынтип жандандырганда, реанимация кылганда сразу чыгаш керек да, чынбы? А реанимация деген мындайча айтканда жаңгыздык талап кылат да, ошо врачтардын өзүн. Анан биз анда опыт жок да. Анан кийин өкө жыгылды, чалкасынан жаткыздык кушеткага. Анан тиги нешатырный спирт, анан сүлгү менен эметтик, анан ошондон эсине келбей өкөтөң. Ошондон мындай чочтуп калат да кээде. Аны ошону шашпаш керек да. Мындай эле эстен танып калса, көбүнчөсүн кандай кишилер эстен танат. Олурса кишилер да танып калат. Жаштар да танат. Балдардын моментте урушуп атсаң эле шылктай чүчүш мүмкүн. Жанагы отурган жеринде эле кат урушканда. Ал баягы ачка болот, жанда болот, мында болот. Кан басымдагы роль ойнойт. Кан басымы роль. Кан басымы төмөндөп келет. Кан жетпей калат. Бизде адашма нерв деген бар. Бизде баягы вегетативный нервный системада ошо нерв менен приоритет этип кетсе, ошо нерв күчөнүп кетсе, анда дагы эметип калат. Вагус, нервус вагус дейт. Анан ошондо дагы эстен танып калат. Эми мега кыскасы кан жетпей калса эстен танат да. Бир эркектер дагы эстен танып калган учурлар менен кездештирдим. Союз тараганда баягы кооператив деген чыккан. Ошондо бир 4-чү поликлиникадан комната алып баягы арендага иштеп аткам. Анан эми эркектерге 3 эле кушетка. Алар баягы тамекиден тыштай өстүп келишет. Алар отурушат. Анан тигилерге ийне саям, аны отургузуп ийне саям. Анан бир эшикке чыксаң шылт этип өткөн эркектерчи. Анын үстүнө жумуштан ачык болуп келет. Отургузбаш керек экен. Отуруш ийне сайбаш керек экен, игилотерапия. Аны шылт этип, айларым бар кыйгырып калат. Өлдү деп. Мен чуркап келем. Келсем эле тиги шылт кип турган болот, башын мынтип масар кылып, ийнесин алам, эсине келет. Эмне болду десем, тамак ичпей келдим дейт. Шашып келдим дейт. Ошондой болот да. Бул ортостатический жанагындай тулкусун ары бери баягы туура калганда ошондой болот. Көбүнчөсүн возрастта кишилер жатып тура калганда баш айланып кетет, эсин жоготуп коет. Мен ушул возрастта кишилер сурайм да, энцефалопатия мененчи. Эмне десем, туалетке бардым эле, туалеттен 3 жолу эстен таандым, 2 жолу эстен таандым. Базар урушатып атканда күч келет да, ошентип келишет. Эми уларды абайлаш керек да, көбүнчөсүн
Бізде транзиторный ишемиздик атака деген бар, алда опасный қан тамыр кысылат, эстен танат. Түшүнүктүү. Анан айрым учурда адам организмдеги кальцийдин жетишсиздиги дагы суд ириги берип, эстен тандырууга дагы көмөкчү болот дешет. Анан негизинен эле ушул эстен таануу менен эпилепсиянын эң негизги айырмачылыгы эмнеде? Эпилепсия ал шарт эле жыгылат. Турган жеринде. Баягы турган жерин шарт жыгылат дагы титиреп калтырай башташы мүмкүн. Тиги омурок деген баягы бир илгери бир кинолордо көрсөтчүбүз беле, бир дворяндардын кыздары жанагындай танцыда бийлеп атканда балда акырын барып жигиттердин жанына мынтип эс болуп калган. Ошолор бул омурок. Ой деп бир жаман бир сөз укса же жанагындай ушак бирдеме укса ой деп барып бөлүнүп калат го жигитине. Ошол. Эстен таңгандар омурок мындай акырын барып жыгылат. Биз синкопа дейбиз. Синкопа деген сөз жана эстен таануу. Бир нерсе карманып жок дегенде? Синкопальный синдром дейбиз. Бир нерсени кармайт. Шарт жыгылбайт. Анан көпкө чейин болбойт. Эч убакта судорог болбойт. Көзү ар жакты өстө айланбайт. Жанагынтип бул судорог жанагындай малый припадкадагы абстанс билинет. Ал катып эле калат такырчу. Тиги эч убакта катпайт. Бирок истерический формасы деген бар, эстен таануучу жанагындай бир психотравма болгондо истерикалык формасы. Анда болсо уруш пикырып бирдеме кылып атканда эле жыгылып калышы мүмкүн. Жаман сөз укса кээ бир адамдар көбүнчөсүн эстен танган ушу көрүп жүрөсүңөр. Жакын тууган кыз болгон. Кыйкырып өкүрүп атып эле эстен таанып калат. Мен деле ушу жаманчылыкты байкап атпайсызбы? Андан коркпош керек. Жаткыш керек. Жанагынтип башына сүлгү эметиш керек. Нашатырный спирт табылбайт көбүнчөсүн. Бир атыр бирдеме жыттатыш керек. Анан кийин коркпош керек андан. Суу чачса болобу? Суу чачып. Суу чачса деле болот. Сууну чачып ийсең өзүнө келет. Муздак суу болсо тем более өзүнө келет. Анан эми баягы муну дарылаганда дагы эмнеден пайда болду? Мисалы анемия болсо анемиядан. Высокогорье чыкканда да эстен таанат. Андан. Мисалы возрастта кишилер энцефалопатия жана аны дарылаш керек. Мээстин кан тамырларын жакшыртыш керек. Нерв болсо нервти дарылаш керек. Нервтен көбүнчө эстен таанат. Үйдөгү уруш талаштан кетип өкүрүп атып, аялдар истерикалык түрдө эстен таанып калган учурлар болот да. Эгерде ушул кайра кайталанып эстен таануу, мисалы үчүн көп жолу кармай турган болсо, эмне кылыш керек? Канчалык деңгээлде кооптуу ушул эстен таануунун кайра кармашы? Эстен таануунун кайра кармашы мээнин сосудтарынан. Мээнин сосудтарын жанагындай обследование кылыш керек. Жанагындай магнитный томография кылыш керек. Жанагындай электроэнцефалография кылыш керек. Жана доплер деп коет, сосуд, шейник сосуд. Көбүнчө моюндан да эстен таанып калат. Моюн сосудтары кысылып калат, баш айланат, кусат, эстен таанып калышы мүмкүн. Аларды көрүш керек. Эми мындайча айтканда врачтарга кайрылыш керек да. Ооба. Анан эпилепсиясы бар жарандар канча убакытта бир дарыгерге кайрылып туруш керек? Эпилепсиясы бар жарандар постоянный врачтын көзөмөлүндө болуш керек. Өзүнүн семейный врачынан. Кокустан кайталанса, ошо эртеси күнү барыш керек. Мындай неврологдор болсо, неврологдор жарым жылда 3 айда бирден барып дарыланып көрүнүп туруш керек да. Негизинен постоянно дары ичкендер, алар дары ичет. Дары рецептен жазылат. Ошон үчүн врачтар көрүп, рецептмен дары жазып берип турат. Айылдагы фельдшерлер, мисалы медсестралар деле билет. Жаздырат врачтарга, мындай деген болуп атат, тигиндей деген болуп атат. Кой көрсөтөлүп Бишкекке жиберели депчи. Ал эми физикалык күч менен алектенүүгө, жумуш кылууга оор, же болбосо спорт менен алектенүүгө уруксат бериле ушу эпилепсиясы? Берилбейт. Мисалы спорт менен алектенсе, ошол жактан жыгылып калса кандай болот? Биз баягы мунун өзүнүн историясын эстеп кеттим. Муну менен баягы кыйын кишилер ооруптур, укмуштай баягы даңктуу кишилер ооруптур деген сөздөр бар. Юлий Цезарь деген биздин заманга чейинки Римдин императору ооруптур. Биз кинодон эле көрүп калатпы? Шарт эле эстен таанып калсаң, элдин арасында, конечно, кыйын да. Наполеон ооруптур дейт, Франциянын императору. Анан кийин орустардын падышасы Петр I ооруптур дейт. Эми көпчүлүктүн арасында эстен таанып калган кыйын да. Чынбы кээ бирде телевизордон көрүп атабыз го. Жанагы биздин көрүнүктүү эле бөлөк мамлекеттин президенти самолетко чыгып баратып, кычактап кетип атпайбы? Бул эстен таануу. Бул энцефалопатия.
Кандай кеңештерди бересиз дегиле ушул дарыгер катары? Кеңешибиз эми ол биринчиден өзүнүн режимин сакташ керек. Өзүн караш керек. Режимди сактайт деген бул өз убагында уктоо, өз убагында эс алуу, көпчүлүккө барбаш керек. Көпчүлүккө эгерде кокустан өзүң жаман сезсең лучше эс ал. Анан дарыны өз убагында ичип туруш керек. Дарыны үзбөш керек. Көбүнчө үзүп коюшат дарыны. Жакшы болдум дейт. Жарым жылдан кийин жакшы болдум, кармабай калды деп коет, ичпей коет, кайра кармайт. Ошон үчүн врачтын көзөмөлүндө жана эпилепсия болгондон кийин 2 жыл кармабаса, анда врач адмит этет. Дарыны ич. А 2 жылга чейин мисалы кармай турган болсо, анда иче бериш керек. Ушул аякса болот да. А эстен таануу вопрос жок. Анан жөн эле баягы канды нормалдаштырып, гемоглобинди көтөрүп, жанагы мига кислородду жеткизип, өзүн жакшы караса эле жакшы болот да. Айууга толук мүмкүн, Ооба, сиздин кеңештериңиз албетте көрөрмандарга өзүнүн пайдасын тийгизет деп ишенебиз. Маегиңизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп келгениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Давагер көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Эгерде кимде-ким ушул эфирди көрүп, башынан көрүп жетишпей калган болсо, YouTube KG сайтынын YouTube баракчасына баш багып, Давагер деп издеп таап көрсөңүздөр болот. Ал эми кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева болдум. Маектешим болсо айтылуу невролог Бекбоев Темирбек Бекбоевич агайыбыз болду. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар.